Кыргыз жараны концепциясы мамлекеттин этникалык саясатынын биринчи стратегиялык документи болуп калды. Ал Кыргызстанда элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоону көздөйт. 2020-жылдын 13 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2021-2026 жылдарга Кыргызстанда кыргыз жаранын деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилген. Учурда кыргызстандардын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруу максатында аталган концепция жүзөгө ашырылууда. Бул багытта тынчтык клубдары биримдик жана көптүрлүүлүк үчүн долбоорун алкагында Борбордогу номер 74-мектеп лицейде да тынчтык клубу ачылып иштей баштаган. Мектепте ачылган жаңы клуб окуучуларга, мугалимдерге кыргыз жараны концепциясын жайылтуу боюнча бир канча иштерди өткөрүүнү пландаштырды. Ошону менен бирге биздин клубда азыр 16 мүчө, андан сырткары 2 координатор мугалим бар. Алдыда ноябрь айына чейин 6 иш-чараны өткөрүү пландадык. Ошол иш-чаралар биздин мугалимдерге этностор аралык мамилени чыңдоо, окуучулар арасында толеранттуулук мамилени калыптандырууга, ошондой эле тынчтыкты орнотууга багытталган. Кыргыз жаранын өзөгүн көптүрдүүлүк, иденттүүлүк, өлкөдөгү этностордун тилин жана маданиятын сактоо, өнүктүрүү түзөт. Концепциянын негизги максаты Кыргыз Республикасынын бардык этностук жамааттарынын этно-маданий өзгөчөлүгүн сактоо менен жалпы жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү жана жайылтуу үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү болуп саналгандыктан, бул милдеттерди аткаруу максатында номер 74-мектептин мугалимдери аталган долбоорун алкагында Ысык Көл облусунда өткөрүлгөн тренингге катышып, долбоор жазуу жана мындан аркы клубдун ишмердүүлүгү боюнча окуулардан Мындан сырткары үстүбүздөгү жылдын ошол август айында жергиликтүү семинар болуп өттү. Ошол семинарга да катышып, мындан аркы ушул клубдун ишмердүүлүгүн жайылтуу, Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан чыккан кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу, ушул багыттарда иш алып барып жатабыз. Толеранттуулук жана көптүрдүүлүк деген баалуулуктар ар түрдүү социалдык топтордун жана этностук жамааттардын ортосунда активдүү кызматташууну, өнүктүштүктү жана биргелешкен ишмердүүлүктү талап кылат. Бул үчүн жапа-тырмак аракеттенүү зарылдыгын түшүнгөн мектептин тынчтык клубуна окуучулар да активдүү мүчө болушкан. Ушул тынчтык клубтарына мектеп ичинде 8-класстан 11-класска чейин 16 окуучу клубдун мүчөсү болуп, ошол иш пландарды алар менен чогуу биргеликте түзүп, алар активдүү катышууда. Кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү ар бир кыргыз жаранынын өлкөнүн социалдык, экономикалык жана коомдук саясий турмушуна катышуусу үчүн бирдей шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, коомдо көптүрдүүлүктү сактоо жана толеранттуулукту жогорулатуу жолу менен жетишилери анык. Калия Карыбекова, Адилет Алтынбеков, билим жаңылыктарына.